Саламатсыңар балдар. Бүгінгі сабақтың темасы географиялық карталар жана алардын топторго бөлүнүшү. Карталар географиялык билимдердин эң негизги окуу куралы. Алардын жардамы аркылуу материктер жана океандар, тоолор жана түздүктөр, көлдөр жана дарыялар, мамлекеттер жана шаарлардын жер бетинин кайсы бөлүгүндө орун алганын аныктоого болот. Карталарда аймактардын геологиялык түзүлүшү, рельефи, климаты, дарыялары, топурагы, жаныбарлар дүйнөсү жана өсүмдүктөрүнүн, табигый булактары, кен байлыктары, калкы жана чарбачылыгы жөнүндө негизги маалыматтар бар. Карталар 3 негизги топко бөлүнөт. Биринчи аймактык камтышы боюнча, экинчи мазмуну боюнча, үчүнчү масштабы боюнча. Эми буларга бирден токтолуп кетебиз. Аймактык камтышы боюнча дүйнөнүн жана жарым шарлардын, материктер жана океандардын, материк жана океандардын бөлүктөрүнүн, мамлекеттер жана алардын бөлүктөрүнүн. Мазмуну боюнча экиге бөлүнөт. Жалпы географиялык жана тематикалык. Тематикалык карталарга топурактын картасы, жаратылыш зоналарынын, калктын картасы, тектоникалык карта, климаттык карта жана саясий карта кирет. Масштабы боюнча 3кө бөлүнөт. Ири масштабтуу, орто масштабтуу, майда масштабтуу. Ири масштабтуу 1/200 миңден чоң. Орто масштабтуу 200 миңден 1 миллионго чейин. Майда масштабтуу 1/1 миллиондон майда карталар. Географиялык кабинетте илинген карталардын масштабын аныктоого аракет кылгыла. Картанын масштабы кичирейген сайын объектилердин толуктугу жана карта боюнча ченүүнүн так эместиги арта берет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.